Assalamu alaikum урматтуу багбандар, дыйкандар, жалпы эле кыргыз жумурай журту. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге 1,5 гектар бактын тез арада сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Башында сиздерди бук кылбай баасын айтып өтөйүн. $32,000. Бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат. Караңыздар, негизи 7-8 жылдык көчөттөр бар. Бул жерде 200 түп алма, 200 түп шабдалы. Шабдалынын 2 түрү бар. Анан алманын түрү бир эле түр. Баягы кара кочкул, базарга өтүмдүү, сонун. Азыр раза баягы мөмө бере турган, күчүнө кирген убагыда. Ким алса дагы жыргайт. Бул жерде эс алганча бак карап, бактын акчасыны нары бери чайпап жатканга не жетсин? Негизи мына бул теп-тегиз площадка 1 гектар 10 сотық. Анан айланасындагы кошумча жерлер, бак дарактарды кошкондо 1,5 гектар. Но наркы катары бүт эле тыт. Тыттын эми шактарын кесип, обрезка кылып, отунун отундай кылып, бул бактын астындагы чөптү чөптөй оруп жыргасаңыздар болот, достор. Бактын мөмөсүн сатсаң пул болот. Өзүңүздөр жакшы билесиздер го. Суу эми бул тараптан дагы, бул тараптан дагы, бул тараптан дагы 3 тарабы тең чоң арыктан суу өтөт. Бул жогору жактан болсо От Садыр чоң каналынан суу өтөт, достор. Айтор көпчүлүк жерде сууну буруп келишке кыйналып, суу буруп келиш кыйын болуп аткан болсо, бул жерде агып аткан сууну тосуп кыйналасың да. Тосуп кыйналасың. Үлүш бак Оштун жакшы жеринде жайгашкан. Азыр эми муну коюп турайын да, кийин жейм. Чыгып сиздерге даректерин көрсөтөлү. Жүрүңүздөр. Жанагы сатыла турган бакка келүү жолдорун дал ушул жерден тартып көрсөтөйүн. Фуркат ай лампасынан алайды көздөп бир аз жүргөнүңүздөрдөн кийин эски мал базардын поворотуна келесиздер. Дал ушул Кыргызстан жана Red Petroleum заправкасын бардыңыздар, билсеңиздер керек. Дал ушул эки заправканын ортосунан түз жогору чыгып барасыздар. Жолдун сол тарабында Жолдубаев клиникасы жайгашкан. Андан кийин жеке менчик бала бакча мектептери жайгашкан. Ошондон бир 300 метр өтүп эле жолдун сол тарабындагы бир аз мындай өткөн поворотты көрөсүздөр. Ошол жол аркылуу чыгып до конца жолго чыгасыздар, дөңсөгөчө. Ошол жактан дагы маалымат беребиз эми. Панорамный вид кандай экен туугандар? Көрдүңүздөрбү? Фуркат айылы, Асанчек, Кыргызчек, 6-километр, 5-километр бүт бардыгы ушул жерден көрүнөт. Керек болсо шаар, ХБК дагы көрүнөт экен. Панорамный вид өтө сонун. Эс алганга өтө укмуш бак. Ушунан жанагы биз көрсөткөн жол менен эми дөңсөгө чыгып, буйтап ушул унаа жолдон чыкпастан келе бересиздер. Так ушул пикке, чокуу дөңсөгө чыккандан кийин ал жагы эми тегиз эле жер. Анан бак мына ушул жер. Тунике дарбаза менен кооздолгон. Эми жүрүңүздөр, сууну көрсөтүп коеюн. Бул азыр аз эле суу агып атканы. Өтө көп суу агат. Бул тараптан, аркы тараптан, анан үстүңкү тараптан От Садыр каналы агып өтөт. Эми суу серап деп койсок болот, достор. Жүрүңүздөр эми. Кыскача маалыматтарды бердик. Эми биз менен саякатка жүрүңүздөр. Шашпай көрсөтөлү. Анткени бериле турган маалымат 1,5 минуталык эле. Бирок сиздерге кененирээк маалымат бериш үчүн аябай көп убакыт талап кылынат экен. Чөптөрү орулуптур. Азыр эми куруп жыйналганга чейин жетишип калсаңыз, чөбүнү дагы сиздерге белек катары калтырат. Бак эми укмуш бак болуптур. Бул жагы тыт, кайналы, дагы кошумча жаңгактары бар. Айтор отунун отундай кылып жыргап иштетсеңиздер болот. Азыр 2 түрү бар деп этип беле, шабдалынын. 200 түп шабдалы бар. 100 даана кызыл жылаңач шабдолу, түгү жок. 100 уштугу ошонун эле көгү, көк шабдолусу. Азыр сиздерге мөмөсүн көрсөтөлү. Бышып калыптыр. Көгү бир аздан кийин бышат. Муну эми азыр караганга жетишпей эле сатып атат экен. Ушунча мээнет кетирди, бирок жетишпей жатабыз. Бакты караган сайын мөмөсүн берет экен. Биз караганга жетишпей жатабыз. Суусу дагы сугарылбай калып кетип атат кээде. Ошол себептен биз сатып атабыз деп атат. Негизи ошончо мээнетти сатып бериш дагы кыйын да. Кайсыны бардыгы эле бышып калган эми. Биринчи мына ушуну кармадым.
Ушуну жеп көрөйүн эми. Кечиресиздер, апетти ачып берсем. Учасың го, учасың. Даамы бир укмуш. Жылаңач шаптоолу деп бекеринен айтылган эмес да. Жүнү жок, кычтырбайт, тарс урасың. Арчып эле. Базарда эми орточо эсептегенде 35 сомдон баштап 55 сомго чейин сатылып атат. Көгү бир аз кымбатыраак сатылат. Мына, көк экен бул. Жалпы бир 15 катар. 15 катар эсептедик. Мына, көк шабдалы. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Демек 25 катар экен. Бул жагынан 15 катар, бул жагынан 25 катар экен. Сіздерге насип кылсын. Эми неге алмаларды аралатып эккен десеңиз, шабдалынын өмүрү бир аз болот. Алма жетилип, мөмөнү жаш кармап, раза мөмө бере турган жерге жеткенде, шабдалы мөмөнү берип, кичине картая түшөт. Ошондо тамыр менен алып таштайсыздар дагы, таза алманын өзү калат. Алма өзү сиздерди чарчатат, достор. Аралайлы. Эки жакты карайлы. Даамы укмуш экен да. Булашат мына тегиздик 1 гектар 10 сотук. Ал эми жалпы тосулган жерди эсептесек 1,5 гектар. Баасы $32,000. Кеми болот. Жакшылап карасаңыздар, түздүк эле пайда бар бул жердечи. Түздүк эле пайда бар. Бактик. Бак сени өмүр бою багат. 1 жылды ойлоп буудай эк. 100 жылды ойлоп бактик. Өмүр боюну кылымдарды карыткан, кылымдарды ойлосоң бала окут деген экен. Ошол эми. Бул бакты кылсаң, арпа буудайыңды дагы негесиң. Бактын пулуга. Бактын пулуга бала окутасың. Кыскасын айтканда, бак кылсаң, утасың да утасың, утулбайсың. Сиздерге насип кылсын, мына жээгинен, мына бурчунан чоң КамАЗ деле нары бери өтөт экен. Портер кеңири 2 лабо жана шайдаса болот экен. Трактор нары бери жетишет экен буйруса. Биз анда бул чыгарышты жыйынтыктайлыбы? Кеңиздер, мына кайналууну карап коюңуздар. Чоң. Тасын көрсөтүп коеюн эми. Мына, бирөөсү. Ушунчалык кайналуу. Бул жерде тыттар бар. Бул жагы көрүп атасыздар. Алманы көрсөтүп коеюн эми. Ушунчалык болуп калды. Жаман көрбөңүздөр, жаман тантып экен деп. Көрсөтүш керек болуп атат да. Мына. Алма ушундай алыптыр. Бул кып-кызыл сонун болгон алма, каракочкул. Базарга өтүмдү. Мен анда бул чыгарышты жыйынтыктадым. Сиздерге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум. Бул Фуркаттын жогорку тарабында эски мал базардын жанындагы бакта. Келе бересиздер, эсин номер экран астында камтылган. Чалып байланышасыздар. Бак чынында сонун экен. Дамерге туурабы? Ассаламу алейкум.